Сейсмология институтунун берген маалыматы боюнча бүгүн таңда Алай районунда жер силкинди, бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Билдирмеге караганда 5 февралда таңкы саат 5:03 күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталган. Зилзаланын очогу Алай кыркатоосунда Сарымогол айылынан 22 чакырым түштүк чыгышка, Бордобө айылынан 30 чакырым түштүк батышка, Талды суу айылынан 24 чакырым түштүккө, Ачык суу айылынан 38 чакырым чыгышка, Нура айылынан 83 чакырым түштүк батышка, Ош шаарынан 112 чакырым түштүк чыгышка карай жайгашкан. Бордобө, Сарымогол, Талды суу айылдарында 2,5 балл сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Бишкек жылуулук борборун жаңылоо жана андагы кырсыктын чоо жайын иликтөө боюнча депутаттык комиссия ишин баштай элек. Бул тууралуу аталган комиссиянын мүчөсү, социал-демократтар фракциясынын депутат Аида Касмалиева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында депутаттык комиссия ушул аптада ишин баштамак, бирок бул жумада шайлоочулар менен иштөө үчүн аймактарга кетишти. Андыктан кийинки аптадан тарта ишин башташы мүмкүн. Депутат комиссия көз карандысыз эксперттерди тартуу менен Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо үчүн Кытайдан алынган 386 миллион доллардын сарпталышын жана жылуулук электр борборундагы кырсыктын чоо жайын иликтерин кошумчалады. Эскерте кетсек, 26 январдан тарта Бишкек жылуулук борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдуу иштен чыгып, борбордогу көп кабаттуу үйлөр жылуулуксуз калган. Жаңыдан эле оңдоодон өткөн жылуулук берүү борборунун катуу суукка туруштук бере албай иштен чыгуусун андагы адистер эски блоктогу насостордун бузулушу менен байланыштырган. Бул жагдай кышка карата даярдыктын начардыгын, жылуулук берүү борборун оңдоп түзүүгө кеткен каражаттын сарпталышы боюнча маселени күн тартибине чыгарган. Президент Сооронбай Жээнбеков 24 KG маалымат агенттигине каршы 5 миллион сомдук айыппулдан баш тартты. Мындай маалыматты аталган агенттиктин негиздөөчүсү Асель Отурбаева ырастады. Анын айтымында президент Жээнбеков Бишкектин Свердлов райондук сотунун сот аткаруучулар кызматына кайрылып, агенттиктин мойнуна илинген 5 миллион сомдук айыппулдан баш тартаарын билдирген. Анын негизинде иш кыскартылган. Сот аткаруучулар бул боюнча 24 KG агенттигине маалымат берген. Бирок президент ушул эле сайтка чыккан макаланын автору журналист Кабай Карабековдон 5 миллион сом өндүрүү боюнча арызын чакыртып алган эмес. Азырынча маалымат агенттик төлөй турган гана айыппулдан баш тартты деп билдирди Асель Отурбаева. Эскерте кетсек, былтыр сентябрда 24 KG сайтында Кабай Карабековдун Сочиге сапар, Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген макала чыккан. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жала деп сыпаттап сотко кайрылган. Доочу моралдык зыян катары макаланын автору Кабай Карабеков менен 24 KG агенттигинин ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылган. Свердлов райондук соту алардын талабын канааттандырган. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматына Нурбек Абдиев, Панфилов райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигине Тилек Өмүралиев, Токмок шаарынын милициясынын башына Жалел Садыков дайындалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Милициянын подполковниги Өмүралиев буга чейин Нарын облусунун ички иштер башкармалыгында экстремизм жана мыйзамсыз миграция бөлүмүн жетектеп келген. Ал эми буга чейин милициянын подполковниги Садыков Талас облусунда криминалдык кызматты башкарып турган. Ал эми Панфилов райондук милициясынын мурдагы жетекчиси Нусыпов, шаардык милициясынын жетекчиси Чойбеков, ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын мурдагы жетекчиси Болпонов кызматынан бошотулду. Алардын азыр кайсы кызматка дайындалгандыгы маалымдала элек. Эл аралык дүйнөдөгү адилеттик долбоор уюмунун укук үстөмдүгү жаатын чагылдырган рейтингинде Кыргызстан былтыркыдан бир кадам алдыга жылып 82 орунга чыгарылган. Жалпы тизмеде 113 өлкө бар. Алардын ичинен Казакстан былтыркыга салыштырмалуу 9 орунга алдыга жылып 64 орунга чыкты. Орусия 89-чу, Өзбекстан 91 катарга коюлган. Укук үстөмдүгү көрсөткүчү 2010 жылдан тарта чыгарыла баштады. Анда мамлекеттердеги бийлик институттарынын ыйгарым укуктарынын чектелиши, коррупция деңгээли, тартип жана коопсуздук, негизги укуктардын бийлик институттарынын ачыктыгы, мыйзамдардын аткарылышы, жарандык жана кылмыш иштериндеги сот акыйкаттыгы боюнча дүйнө өлкөлөрүнүн жетишкендиктери өлчөнөт. Укук үстөмдүгүнүн негизги принциптери бийликтен бөлүнүшү, жеке эркиндикти жана ар намысты коргоо болуп эсептелет. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча балдардын сүрөт сынагы старт алды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Иш-чараны Балажан эстетикалык тарбиялоо окуу методикалык борбору Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте уюштурууда. Улуу жазуучунун 90 жылдыгына арналган эл аралык сүрөт сынагына катышууга 8 жаштан 17 жашка чейинки өлкө аймагындагы бардык балдар чакырылат. Ага чет өлкөнүн өспүрүмдөрү да катышса болот. Тандалып алынган сүрөттөр Бишкектеги Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде өткөрүлө турган көргөзмөгө коюлат деп жазды
жазылат маалыматта. Эмгектер 2018-жылдын 20-мартына чейин Балажан борбору тарабынан кабыл алынат. Кытай Тайбэйинде өтүп жаткан футзал боюнча Азия чемпиондугунун тайпалык оюндарында Кыргызстандын улуттук курама командасы Таиланд курама командасы менен беттешет. Оюндар 6 февралга белгиленген. Белгилегесе кыргызстандыктар 4 февралда Иордания командасын 3-1 эсебинде жеңип алышты. Өлкөнүн футбол федерациясынан билдиришкендей, Азия чемпиондугунун тайпалык тандоо оюндарында Кыргызстан Д тобунда Ливан, Иордания жана Таиланд курама командалары менен ойнойт.